Саламатсыңарбы окуучулар, ЖРТда келүүчү аналогиялардын бир канча тизмеси менен тааныштырам. Жана ошондой эле аналогиялардын түрлөрүн мен силерге көрсөтүп берем. Бүгүн биринчи сабакта аналогиянын антонимдик байланыштагы түрүн көрсөтөм. Өзүңөр көргөндөй бизге үлгү жупта дос кас деген сөз берилип жатат. Дос кас сөзү бул экөө антонимдик байланыштагы аналогия. Эталондук жупта антонимдик байланыш турат. А вариантын карайлы. Жакын тууган бул экөө синонимдик байланыш болуп кетет. Экөө туура эмес. Демек, бул вариант биздин четтетилет. Б вариантын карасак, илим, оюм экөө таптакыр биздин аналогиялык жупка окшошпойт. Демек, бул дагы четтетилет дагы. В вариантын карасак, азаттык, алсыз экөө маанилик жагынан окшош болгону менен аналогияда антонимдик байланыш болбойт. Биздин эталондук жупка туура келбейт. Өз жана жат деген Г вариантын карасак, бул толук антонимдик байланышта болгонуна байланыштуу биздин эталондук жупка туура келип, биздин тестибиздин туура варианты болот. Анда эмесе экинчи көнүгүүнү иштейли. Экинчи көнүгүүдө көрсөтүлгөн шыктуу жөндөмсүз. Өзүңөр билгендей, мына бул эталондук жуп антоним болуп атат. Ошол эле учурда бул кандайдыр бир адамдын сапатын билдирип атат. Мына буну биз сапат деп алсак болот. Анан биз эми варианттарды карайлы. Жыйноо, чачуу. Б вариантында салкын, ысык. В вариантында жумшак, катуу. Г вариантында берешен, сараң. Сиз көргөндөй бардыгы антонимдик жупта турат. Демек, бардыгы бизде туура келип атат. Биздин антонимдик байланыштагы аналогияга. Бирок биздин эталондук жупта өзүңөр билгендей мына шыктуу, жөндөмсүз. Бул адамдын сапаты болгонуна байланыштуу. Биз бул суроону оңой эле чечип койсок болот. Демек, адамдын сапатына байланышкан аналогияны карайбыз. Мисалы, бул жерде берешен, сараң адамдын сапатына байланышат, ошондуктан эталондук жупка туура келет. Ушинтип оңой чечсеңиздер болот. Силер көрүп тургандай, эталондук жупта жамгыр жана кургакчылык сөздөрү берилген. Бул жерде толук антоним болбосо дагы антонимдик байланыш бар. Карама каршылык байланыш бар. Мисалы, жамгыр болгон жерде кургакчылык болбойт. А эгерде кургакчылык болуп атса, жамгыр болбой жатат дегенди билдирет. Бул эталондук жуп. Ал эми биз варианттарды карайлы. А варианты кийим суук. Кийим суукка каршы колдонулбайт. Кийим ысык болсо дагы, суук болсо дагы кийилет. Демек, бул вариант биздин эталондук жупка туура келбейт, демек четтетилет. Б вариантын карайлы. Лампа жарык. Бул экөө дагы антоним болбойт. Себеби лампа жарык берет. Бул анын милдети. Демек, бул вариант дагы четтетилет. В вариантындагы тузак, эркин сөздөрү азырынча бизде туура болуп жатат. Себеп дегенде эталондук жупка туура келет. Экөө тузак жана эркин экөө карама каршы байланышта. Эркин болсоң тузак жок, тузак болгон жерде эркиндик жок. Демек, бул вариантта азырынча туура дей туралы дагы кар көчкү. Кар көчкү түшүшүнө себеп болот. Бул жакта себеп байланыш бар. Ошондуктан бул вариантыбыз дагы четтетилип, бизде туура вариант В варианты калат. Балдар, өзүңөр көргөндөй үлгү жуптун ирети аябай маанилүү. Ошондуктан кунт коюп карап, ЖРТны туура тоголуктогула.